Президент педофилдерге жазаны катаалдаштыруу боюнча мыйзамга кол койду. Буга чейин айткандай, азыр мыйзамда. Мындан ары педофилдерге мунапыс болбойт. Педофилдердин эскирүү мөөнөтү алынып салынды. Мөөнөтүнөн мурда бошотуу педофилдерге тиешеси жок. Психиатриялык ооруканада педофилди дарылоо абактагы мөөнөтүн толук жокко чыгарбайт. Өмүр бою эркинен ажыратууга чейин жазаны күчөтүү. Бул мыйзамдын үстүндө президенттин жарлыгынын алкагында президенттин администрациясы, башкы прокуратура, социалдык камсыздоо, жогорку сот жана башка тиешелүү органдар иштешти. Эми мыйзам туура иштейт. Педофилдер катуу жазаланат. Биздин фракция жашына, динине, улутуна жана саясий көз карашына карабастан бардык карапайым кыргызстандыктардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо үчүн ушул багытта иш алып бармакчы. Ушуга байланыштуу ынтымак фракциясынын депутаттарынын кайсыл бир туугандарына жакын мамилесине, үгүт штабыбызда кандай иштегенине карабастан, биз ар дайым элдин жана бардык жарандардын укуктарын коргой турган мыйзамдарды жаза турганыбызды эскертким келет деп жазды Ынтымак партиясынын лидери Марлен Маматалиев өзүнүн Facebook баракчасына.